Алтыным. Nazigimdin biz menen koş aytışkanına. Bir yıl oldu kaldı. Dağı leylesi göz alında tartılıp durады. Geçeyle ısık çayın koyup geçeyle papa kelsen arkava bari жақсы olup dep жатты. Bunday olurun kim bildi deysin. Ошондагы сөзүн укпай эле. Берчү акчасын берип, дарылатсак жакшы болмок экен. 9 ай бою баланы жакшы көтөрүп, жакшы өстүрүп атсам, бирөөнү акча бересиңби деп туруп албады. Төрөйүн деп барсам, албай коймок беле деп чынчыл жаны. Ай бакшым ай. Bunday olup giderin kim oyladı deysin. Эмнеге ошондо мени жолотпой койдуңуз аларга? Эмнеге аларга тоскоол болуп туруп алдыңыз менин алдымда, апа? Men to'xtatmaganda ачууга алдырып барып алар менен ызылдашкандымды. Ооба, биз сен аялыңды карабай коюп кансыратып алганбыз деп моюндарын алышат беле? Же бизге окшогондор аз болуп атат дейсиңби? Билем, апа, билем. Алар кандай болбосун, ошол жерден ситуациядан, суудан кургак чыгып кетишет. Алардын жумушу ошол да. Антип айтпа. Жакшы дарыгерлер деле жок эмес. Мен жүрөгүм операция кылган. Алмаз Султановичти деле алып көрчү. Бир тыйын албай. Барын мыйзам чегинде эле жасады го. Билбейм. Назигимдин маңдайына ошону жазыптыр. Тагдырдан эшикке кутула албайбыз балам. Эркиним мен. Жан. Эркиним мен. Баатырым мен. Балам чоңойсо, чоң доктор болот, э? Элдин өмүрүн берген, жон мен. Тилегиңден айланайын. Тилегиңе жеткирсин Кудайым. Не болду? Я. Жерге чөсүн мен жетти. Жок, бар. Тетигин алып келчи бар, мен. Муну алып кел. Бар, алып кел. Бар, алып кел ошону, мен. Муну алчы. Алып кел. Балам, уксаң. Мен сени менен сүйлөшөйүн дедим беле. Баягы темада болсо, апа, тим эле коюңуз. Мен баары бир үйлөнбөйм. Уксаң балам. Эркинге эне керек. Апа, Эркиндин атасы да, апасы да болгонго кудуретим жетет. Шартым да жетет. Сиз деле мени жалгыз чоңойтподуңуз беле, апа? Адил, атанын орду башка, эненин орду такыр башка. Ал азыр кичинекей билбейт. Чоңойгондо оор болуп калат. Эгер балаңды жакшы көрсөң, балаңды сүйсөң, үйлөн. Назик, жакшы келин, жакшы аял болчу. Өлгөнүн артынан эч ким өлбөйт экен да. Келечекти. Могу баланын келечегин ойлош керек. Макул, апа. Ойлонуп көрөйүн. Рахмат айланайын. Рахмат кулунуң. Кой, мен тиги пенсияны алганча эле киргем силердикине. Мен кетейин, кеч болуп кетти балам. Айланайын. Жеткенде сөпсүз чалып коюңуз. Аны мен сарсана болбойн, апа, э? Сарсана болбой эле кой чалам. Жүрүңүз. Жакшы жетип алыңыз, апа. Аты Нако экен. Жашы 32 балам. Эки кызы бар. Тиги Кундузтай эжеңдин жээни болот экен. Күйөөсү уул төрөбөйсүң деп, экинчиси боюндагысы кыз экенин укканда эле үйүнөн айдап чыгыптыр. Кичүү кызы Эркин менен тең болмок. Экөө чогуу чоңоет эле деп элекеттиң далайын. Ойлончу, жакшы болот эле да. Макул, апа. Ойлонуп көрөйүн дебедим. Ойлон. Эркин да ыйлап калбасын. Жакшы барыңыз. Жакшы.
Мына Эркин, bunu жазап койдум, көрдүңбү? Kızım, gel sen benimle oynayasın. Bunlar sağ, tavukta. Gel ekle, şu oynayasın kızım. Sen daha salas. Hadi. Sen Erkinге juka kurtka alып бериш керек болду. Ötkün deli alıp vermedik bilek. Өткөндө кроссовки алып бергемде, эми мында куртка керек болуп атат. Makul. Kança? Эми бир 5000 сомдой жетет го. Хорошо. Telefonuna oturup koy. Kızıma da bir neresi alıp ver, hoş olmak izin arkadaşlar. Макул. Balam kızım, ben gittim. Атаңар менен коштошкула. Давай. Sen tente kıl boyutur ha, bakalım. Бүгүн канчада келесиң? Adattağda ile 8'de. Beni gütpe tamaktan örgüle. Бүтөбүз эле, эртерээк кел. Айтмакчы. Бая күнү алдыман Айнаш эже чыкты. Сүйүнчүлөдү. Ошонун сүйүнчүсүн берип койдуң беле? О кайдан эки бала менен бошоп атсам. Ооба, эки баладан. Мына 3-чү балам о ушу телефондон утуп албай атасың. Адил. Эмне ади. Мен бая күнү сүйүнчүлөп кубангандан неберелүү болдум дегенден. Чөнтөгүмдө 1 сом акча жок экен. Макул берип кой. Макул берип коем, сөзсүз унутпа. Макул. Алло, апа, кандайсың? Ой, баягыдай эле. Кызыңды багып жүрөм да. Карыганда иши жок немедей кылып, аны менин мойнума илдиң да койдуң. Эми жакында өзүм алам. Билесиз го азыр шарт ушундай. Ой, кыз кайдагыны сүйлөбөчү. Албайсың. Аны алам деп дагы бир балеге калба. Күйөөң да кууп чыксын аны. Эми Кудай сактасын, апа. Адил жакшы адам. Жакшы адам. О, укмуш адам. Тигиниңди деле ошентип айттың эле го. Мына эми экөөбүз тең сыз толтурабыз. Сен бир баланы кучактап, мен бир баланы кучактап. Аны кой. Тиги баягы Шернеге деген айткан акча эмне болду? Алдым. Эркиндин курткасына. Кыскасы алдың да. Которам да. Шернеге кечикпей барайын. Макул. Апа, мээрим кандай жүрөт? Мээрим эмне болмок эле, жакшы эле жүрөт. Карегинен тең айланып багып атам. Бизди сагынып ыйлабай калдыбы? Ыйласа басылат. Ой, илгери биз ата-энебиз эмне десе ошону кылып, бутубузга тийбей, айттырбай кызмат кылчу элек. Азыркылар болсо. Ай, тиги сен мээримге кечке эле чала бербесең. Сен чалгандан кийин бөлмөсүнөн чыкпай жата берет. Анан кечинде көзү шишип, кызарып чыга келет. Макул, апа. Чалбайм. Ай, тиги акчаны которо бер. Жана Шернеге деген акчаны. Анан тиги баягы алтындарымды алып кетем азыр. Даярдап кой, Макул. Болуп турам да. Мейли. Алтын кызым-ай. Колумдан келсе ушу сени деле жаныма алып албайт белем. Ушундай эркектер кыла албагандай кылып силерди тарбиялабасамбы? Көрөм ошондо. Жанагы ата сүрөйүңөрдүн. Тиги катынан төрөлгөн эркек баласын силердин тырмаң аркада тең эле албайт. Сволочь десе. Бул атасын дагы. Же октон жок, же буктон жок. Апа, курсагым ачты. Менин дагы. Кой отургулачы, жанды жебей. Силерге ачык болгондо эле эне керек да. Азыр ысытып анан чакырам силерди. Мен же. Жаным, кызым, же кой. Эттеринен же, полезно. Ой, нанды азыраак эле жесең, нанды эле күйшөй бербей, тамакты же. Күнүгө силерге нан жасагандай мен алым жок. Атаң да тим эле дүкөндүн нанын жебейт, оу жоктон.
Ушу эркектер жүдөгөн немесин түшүрбөй же эми. Түшүрбөй же. Тимели эркектер кыйратып салгансыз, эркек төрөбөсүң дейт дегенси да. Ушу эркектер жүдөгөн эле бир немесиңер да. Мирт даже. Жаным жей. Азыр чай коюп берем силерге. Кандай сапа? Жакшы, мен бул сага. Тайне, бұл маға ма? Сага. Рахмат, Тайне. Тайне мағачы. Мына бул сага. Тайне мұға қолчақма осылелеуі. Ой, эми сени эркек деп коет да. Эркектер курчак менен ойномок беле ойнобойт. Макулбу? Сени эркек деп коет. Бар, кухняда идиштер жинагыла. Кандай келип алдың сапаш? Кириңиз. Ой, Шашу атам. Тиги шернеге кечигем го. Ой, Курбуларым да күтүп калды болуш керек. Тез эле кетем, жана алтындарым даярбы? Ого, даярдап кой. Эмне болду кукуй? Ой, эмне болуп кетти эми? Ой, Кудай ой. Мультиваркам сындырган турбайбы бул? Кийиттин баласы десе. Эмнеңди сенин? Сындырып салган турбайбы муну? Деги жөн турбаган баласың, Жаның тынбайт. 5 мүнөт сени калтырууга болбойт ай. Өлтүрүптүр мультиваркамды. Жүр. Эмнең менен сен иттин баласы десе. Мен тиги шернеге кечигем жүрбөс. Бас кылайын. Кой жүр. Ой. Наку, бол ап кел алтындарды. Аябай Шашу атам. Тиги курбуларым келип күтүп атышат болуш керек. Мына. Бары ушунда? Ого, баарын салып койдум. Мелди ай. Мен Жакшы. Жакшы отуруп келди эле. Ооба. Болуп турам да. Ой, сен эмне отурасың дагы эле? Я тур. Атаңдан да келер маал болуп калды. Бол. Апа, бұтым олып жатады. Эмне ушунча катуу ооруп атат? Тура албай атасыңбы, я? Ол дарын ич, түз отур. Бутуң оорубай калат. Эркин, Эля. Шакырым, Эркин уктап атат. Кандайча? Ал баарыбыз уктап туруктачу эмес беле? Ой, бүгүн кечки ойношту, чарчап уктап калды. О, кызым. Кызым. Ата, бүгін Эркинчи. Ай, Эркин, бүгүн Эркин деген аябай тамагын жакшы жеди, кызым. Анан өйгө кечки ойноп чарчап уктап калды. Бар эми сен бөлмөңө барып ойноптур. Жаным. Мен атаңа тамак берейин. Кел, кир. Кандайсың? Жакшы, ишиң жакшыбы? Жакшы. Кел, кир. Наку, алдап алаң таштайбы? Анча болду. Мискейди башыма кийгизип койбойсуңбу? Так. Окей, Google. Как перестать смотреть телефон? Тумбучкага телефонду коюп, күйөөңө жакшылап тамак жасап, сыйлап тамак берип, жумушка кетирүү. Ой, укмуш. Ошонун баарын кылдырам деп мен эмне өлүп калышымды каалайсыңбы? Айтмакчы, эртең менен Германияга кетем. Баягы жаңы проекттер боюнча чакырып жатат. 2 жумага жумушка чакырып атат. 2 жумага жок болосуңбу? Бизге кичине тыйынтып бир таштап кетесиңби? Акча дегенде жаман өлөсүң, Эми керек да акча. Биринчи элдин аялдарындай болуп. Жакшы барып кел, аман эсен барып кел. Мен сени сагынам, балдарды жакшы карап турам десең болот да. Эми билем да ансыз деле сагынарыңды. Ооба, менин көзүм ачык эмеспи.
Андан көрө көптөн бери апам келе элек. Балдарга жардам бергиче үйдө болуп турсун, чакырып ал. Ой, жөн эле койсун, мен өзүм эле карайм балдар. Көптөн бери келе элек дегеним. Мейли келсе келе берсин. Ооба. Айтмакчы, жетишпей атсаң, апама байланышып чакырып аласың, Макул, чакырайын. Келем ич тамагыңды. Иштебей калды оğlum. Ey bala. Erkin, dur. Erkin değil, dur. Dur. Апа, gözüm açılmıyordu. Ойгон дейм. Мына мультиварканы дагы сындырдың. Тур бол. Ойгон. Апа, потому что татам айтайчы. Эмне? Атам айталчы? Мен эмне сага киши эмесменби? Көрсөтөм азыр сага атаңды. Бас. Барсам, атасын айтып туруп сени отурасың азыр ушул жакта. Өчүрбеңиз, калкам. Мен дагы сендей болгон балдардан корком. Апа, Ау, кызым. жакындай пирожный жем келди. Алып беремин кызым. Азыр экөөбүз паркка барабыз, аттракциондорго отурасың. Андан кийин пирожный алып берем сага. Yes. Бирок сен могу хлопьянын баарын жеп бүтүшүң керек. Апа, О, Эркин барабы? Эркинби? Эркин барбайт. Мен аны жазаладым. Апа, Эркин каякта? Эмнеге барбайт? Эркин сөз укпайт, ошон үчүн барбайт. Кел, сен бат-баттан же, анан жана конокко кийген көйнөгүң бар го? Ошону кий, Макул. Бол батырактан же. Жаныңыз. Айнаша же тынччылыкпы? Эмне болду? Ой, эмне болсун, тиги 6-чы кабаттагы Марат дегенди таанычып элем. Мен Марат байкени баары эле билет го, жакшы киши көрүнөт. Каяктагы жакшы киши. Энесине күн көргөз болгон. Апе, энеси бар беле? Бар болбогондо анан апасы деген менин курбум болчу да. Ой, кел отурчу. Айтып берейин. Кел отур. Эле бар. Кел, Площадка ойноп. Отур, кел айтып берейин. Анда могу үйлөр деген жаңы бүтүп, биз баарыбыз жаңы топурап көчүп келдик. А бирок анда деген азыркы силердей болуп үйлөрүнө камалып бири-бирин тааныбай калган учур эмес болчу. Ооба. А бул тиги Мараттын ата-энеси аябай сонун кишилер эле. Сонун кишилер болчу. Башкаларга караганда бардар кишилер болчу. Мараттын апасы Гүлай, өзүнүн апасы. Гүлай Марат 2-ге чыкканда эле ашказанынан жаман оор менен ооруп каза болуп калбадыбы байкуш. Ооба. Өлөр алдында күйөөсүнөчү өзүнүн курбусу болгон Туубас деген атка конгон тиги кайын журту менен келишпей эр менен ажырашып келген Гүлзат деген келинди алып алсын деп керез айтып кетти. Ушу кайын журт любой жерде келишип жүрөт э? Ооба да. Кыскасы кошуналардын баары чогулуп алып Мараттын атасы болбогонуна койбой жабыштырып атып тиги Гүлзатты алып берип койдук. Бирок экөө жакшы жашашту, ынтымактуу болушту. Анан кийин Гүлзат дагы Маратты аябай жакшы карабады, өз апасындай карады. Ошентип 3 жылдан кийин эле Кудайдан болуп Гүлзат менен тиги атасы экөө эркек балалуу болушпадыбы? Ооба. Кудай берем десе болот экен да, Гүлзаттын байкуш тим эле бактысы тоодой болду. Айланайын баласын эми укмуш бакты. Чаң жугуспайт, үлпүлдөтүп тим эле. Алам дегенин алат. Отказ жок ал балагачы. Алны алып барбаган куржоктор да калган жок. Бирок баласы дагы аябай зээндүү бала болуп чоңойду. Анан байкуш Марат унутта калгандай болду да. Бирок Марат мындай окууга жок болчу да. А вот спортко күчтүү болчу. Ал өспүрүмдөр арасындагы олимпиадаларга дагы катышып жүрбөдүбү. А тиги энеси окубаган бала эместей
атасы кеткенден кийин эле албай кушту жемелеп жатып калчу. Эй, Марат, сен эмне? Бир эки, үч деген баадан башка баа билесиңби сен, я? Мугалимиң айтып атат, спорт залдан чыкпай калды. Эмне кылып жүрөсүң ал жакта? Апа, мен Исмат агай менен... Каяктагы Исмат агай? Башымды орутпачы, уктуңбу? Тиги олимпиада, бул олимпиада деп. Эмне кыласың могу? Эгилериңди кантесиң? Башымды орутпагын экинчи. Мен сага азыр Токой эжеге айтып барып, эме ал справка алып берем. Экинчи барбайсың, уктуңбу? Апа, мен ооруган жокмун. Анын үстүнө мен спортко да кызыгам да. Фигураттуу спортсмен болот дегенсиң сен эмне? Болду, токтоткунуң мага. Физкультурага барбагын. Тигине иниң тимеле алтын медаль алайын деп атат. А сен болсо жүрөсүң жалдырап. Эгерде атам болгондо мени түшүнүп колдомок. Ал эми сиз... Эмне? Сен эмне? Мени дөйдөй. Атын баш иштебеген. Ошентип күндөр өтө берди. Мараттын башы көп ооручу да. Аны энеси дагы жакшы карабай, этибарга албай койду. Анан Мараттын атасы биринчи аялы каза болгондон кийин эле өзүн жумушка арнап салып, ошо жумушта жүрүп жүрөгү кармап ал дагы кетип калбадыбы. Анан Марат дагы бир күнү мектептен деген эс ооп жыгылыптыр да. Аны тез жардам чакырып доктурга алып кетип, башынан жаракат алганын, көзү дагы көрбөгөнүн чыгарып, анан балдар аны угуп алып шылдыңдап жүрүшпөдүбү? Аскита! Терткөз бират! Жетим, нормально тур. Немесин? Жетимсиң. Сен эмне туруп атасың сени? Атам өлгөн менен апам бар, уктуңбу? Сен апаң өлгөн, ал өгөй апаң. Ой, баягы мен апама эки айтып туткан, сен апаң өлүп калган деп. Анан эмне болсун? Ошентип ден соолугу начарлагандан начарлай берет. Өгөй энеси деген доктурга алып барса андай болбойт эле да. Энеси аябай жакшы, ал окуусун жакшы бүтүрүп, Гүлзат аны теги чет өлкөгө деген окууга жиберет. Анан кийин аяктан ал окуусун бүтүп, үйлөнүп, балалы чакалы болуп, кээде келип турушат. Азыр дагы ошо чет мамлекетте жашайт алар. Жакшы, анысы жакшы. Ошол анан кийин Марат ичип калбады. Ичип калды. Күнүгө үйүндө жаңжал, уруш боло баштады. Ушунун бардыгына сен күнөөлөсүң. Ой, эмнеге мен күнөөлөм? Оку дегенде окусаң, алдыгынтип менин мойнумда отурбайт элең да. Адам жаман эле кылсаң болот беле. Сен айыңдан башыма жаракат алдым. Сенин айыңдан көзүм көрбөй баратат. Сен айыңдан жакшы көргөн кызым сокурсуң деп таштап кетти. Ушунун бардыгына сен күнөөлүсүң. Иниңдей болуп жакшы окуганыңда мындай болмок эмессиң да. Ини деме мага. Сенин балаң, ал сенин жалгыз уулуң. Мен сага киммин? Мен сага эч киммин. Мен бирөөдөн калган таштандым. Ай, милициялар бүгүн эмне жүрөт, ошону айтсаңыз? Ай, шашпачы айланайын. Азыр айтып берем да, шаш ойло турасыңар да. Марат деген кээде ичип алып, ичиндеги кеги менен ызасын чыгарып, экөө урушуп кетишчү. Энеси экөө. Муну кечээ дагы ошентип эми анча-мынча уруш болуп кеткен го. Экөө айтышып кетип анан тиги Гүлзатты түртүп жиберсе, ал барып таалуу жери менен чыгылып. Гүлзаты бар айрылып калбады бугудай. Жаман болгон турбайбы эже? Айнаш эже, мен эме шашып атам, мен кете берейинчи. Ой, кое турай, айтып бүтөлөм. Эркин күтүп калды. Эле кызым жүрү бол. Тиги эметкени айтып берейин. Ай, кое турбайсыңбы?
Gir bol. Balam, Erkin. Apam siz ayağı bitti. Balam geçirip koyçu benim balam. Apam siz ayağı acısı böyle botum olurdu da hiç kaçan aytpayım. Ayta koy balam. Hazır ben seni doktorga alып барам. Ayta koy. Siz de yapalarda düşünmeyeyim da. Kандай emес ya. Daha bir iki gün geçip kelgeningerde balanın barmağın kesip almakpыз da ya. Doktor Beke, apam dostuna, apam жақсы. Canınız. Makul. Жақсы болып аяп кет, макул ба? Rahmat. Жақсы барыңыздар. Çoğun. Алтындарым десе кандайсыңар? Мен силерди өлө сагынып кетпедим бе? Biz daha sizdi. Canınız. Жондорум. Кандай келип алдың, жакшыбы? Жакшы, өзүм. Жакшы. Балам, мен сага сонун белек алып келдим. Rahmat ata. Бар ойнобой. А кызым сага болсо курчак алып келдим. Ata, bu kurçak. Sen каалагандай курчак экен, кызым. Бар эми ойнойго, кызым. Айтмакчы, биздин үчүнчү балабыз каякта? Кайсы үчүнчү балам? Биздин үчүнчү балачы телефон. Ага да белек ала келдим. Ой, деги чымчыламанча сүйлөбөйсүң, Тамашалап коем жаным. Ушул элеби? Жаным, сага да сонун белек алып келдим. Ой, эмне белек? Сен баян айтып атпадың беле, мультиваркаш деп айтаттым. Германский мультиварка. Чын эле германский экенби? Ооба да. Буга деген немисче сүйлөсөң эле өзү тамак бишире берет. Басем тамак ичип курсаң ачтыбы? Тамак. Кел. Тамак.